Здравия, қандай жақсы па? Işleriniz жақсы. Ауа қандай жақсы па? Ауа салам алейкум. Тағы бір жолы қандай жақсы па? Ауа қандай жақсы па? Ата қандай жақсы па? Ата қандай демдесіз па? Ата қандай жақсы па? Ата қандай жақсы па? Апа қандай жақсы па? Демдесіз па? Апа қандай жақсы па? Апа қандай жақсы па? Демдестер ба? Тұра. Келіңіздер. Қана ата. Бисмиллахиррахманиррахим. Көп жылдарға қызмет қылсын. Саламатсыздарбы, урматтуу Жапалак айылынын тургундары, урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу эже карындаштар, энелерим, туугандарым. Мен жасалып жүрөйүн десе убакыт жок болду. Таладайына чуркап келдим. Кудай кааласа мынау ылык ысыкта жаан чачын башалбай туруп баштаган жумуштарды батыраак бүтүрүп, анан Кудай кааласа убакыт келет кийинген жасанганы жасанып да келем. Урматтуу туугандарым, урматтуу бир туугандарым, ушул менин апаларым, ушул энем, мээрими, шайыр апалар тобу ушул биздин Ош шаарыбызда канча иш чара өткөрөбүз, ушул апалар аябай активный, аябай мынакей Курманжан Даткай энебиздин эстелигин ачтык, Алымбек Датка атабыздын жолунун атын коюп эстелигин ачтык. Ушу апаларым аябай мындай активный ошол жерде тим эле нан борсоогун көтөрүп, бал майын көтөрүп апалар ошол жерде. Ошого мен жеке өзүмдүн атымдан, ошо эне мээрими, апаларымда мен жеке өзүмдөн 100 000 сом белек. Айрөкмөт, сен мага понедельник жолугасың, понедельник мен сага акчаны берем, апаларыма алып келип бересиң. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу Жапалак айылынын тургундары, жасалып аткан иштер боюнча кабарыңар бар. Убакытты көп албай. Бүт шаар боюнча жасалып аткан жумуштар боюнча бардык жумуштарды мына маалымат булактарынан алып атасыңар. Кайсы жерде эмне жумуш болуп атат, кандай жумуш болуп атат, бардык кабардасыңар. Мынакей быйыл Кудай кааласа ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Ош шаарына 3 жолу келди. Быйыл болуп көрбөгөндөй урматтуу президентибиз Ош шаарына мээрини төктү. Ушу камкорлук көрдү десек мен жаңылышпайм. Анткени 3 миллиард сомдон ашык акча каражатын бөлүп берди. Дагы акча каражатын карап берейин деп атат. Андан сырткары өзүбүздүн жеке жергиликтүү бюджетине бир топ 2 миллиарддан ашык жумуш жасалды. Кудай кааласа жылдын этегинде жасалган жумуштар боюнча бүт барын силерге отчетун айтам Кудай кааласа. Мынау кең сай боюнча кабарыңар бар, суу боюнча, таза суу боюнча, сууга суу боюнча, свет боюнча, садик боюнча,
ипотечный үйлер боюнча кабарыңар бар. Мынакей көкүнбүй жол боюнча өзүңөр кабарыңар бар. Мынакей ушул жери жапалак бирок саздак жер экен, асфальты кичине перерасход болуп калып, бир басып, кайтадан казып алып, 2 метр казып алып, таш төгүп, дренаж каналдарын ачып, кайта басып атабыз. Кудай кааласа, бул жол да бүтөт. Мынакей азыр бул жерден баштап тетиги авторынокко чейин 800 метр басабыз. То есть мынабы октябрдын 20-сына чейин толук жолду бүтүрөбүз. Силер кичине бир кыйналбай чаң жүрпөй каласыңар. Андан сырткары, урматтуу бир туугандарым, мынабы автоунаа базары боюнча дагы абдан эскилик жетип жарабай калган болчу. Бул дагы биздин өзүбүздүн жеке жергиликтүү бюджеттен азыр толук сметасын эсептеп бүтүп элекпиз, толук бүтүрүп, ар жагында дагы жанагы корейский деп коебуз, жанагы порде саткан жердин артына кетип 2 гектар жерди коштук. 2 гектар коштук, алдагы сонун кылып таза, тыккан, современный кылып жасадык. Өзүңүз да барып көрсөңөр керек. Кудай кааласа, бул дагы ошолордун жапалак айылы силердин жетишкендигиңер, силердин аброюңар, силердин жүзүңөр, силердин көркүңөр. Мынакей авторынок боюнча айтып коеюн, урматтуу бир туугандарым. Мурда бизге чейин бир жылда ара 25 миллион, 30 миллион чогулчу экен. Мурда 15 миллиондон чогулчу экен. Азыр 2 айдын ичинде 30 миллион сомго чейин чогултуп койдук. 2 айдын ичинде 30 миллион сомго жакын чогултуп койдук. Кудай кааласа, аз мына жыл бүтсүн, мына кийинки жылдын башынан баштап мен ойлоп атам, где-то бир аз ушундай темпенен кетсек, где-то бир 100 миллион тегерегинде чогултабыз. Базардын өзүнөн 100 миллион чогултабыз. Эми жапалак боюнча мына ушу биринчи ушу жерге эл менен жолукканы келгенде ушу жерден силерден жолуккам. Жолугуп ушунда аталарым отурат, апалар, карындаштарым отурат, өлкөлөрүм отурат баардыгы. Ошондо бул жерде суранган болчуңар. Урматтуу мэр, ушул маданият үйүбүздүн абдан эскилиги жетип калды. Мына потологу түшүп, полдору эскирип, отургучтары бизден да улуу экен. Мынакей бул дагы урматтуу жапалактык бир туугандар, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтен белек болду. Бул мамлекеттик бюджеттен каржыланды. Ана сыртындагы брусчатка, асфальт бул өзүбүздүн жеке жергиликтүү бюджеттен где-то бир 400 миң тегереге кетти. Баардыгы жалпы 3,5 миллион сом каражат кетти. То есть мына татынкай олуна полдору, отургучтары, потолоктору, мына жака элдер сонун болуп мынакей ремонту толук бүттү. Иш-чараларды өткөрсөк болот, мына уялбай, мына татынкай болуп, кичине кооз болуп калган. Анан ушул жерде урматтуу жапалактын бир туугандар, менин 2 орун басарым бар. Ушул кишилердин дагы абдан эмгеги зор. Анткени мынакей Салтанат абдай чыгып койсоңуз, ушул эжекебиз дагы ушул жерде Акылбек Арапбай чыгып койсоңуз, бул кишилердин орун басарлары Салтанат Абдыбаевна Алайдын кызы, Алымбек Раткатов урпактарынан болот. Ушул эжекебиз силер менен жолукканда дагы абдан мага көп айтты. Энфек Шырматович, маданиятты унутуп калбайлы, ушуну элге айттыңыз эле, жасап берели депчи. Эжекебиздин эмгеги зор. Акыл Арапбаевич ушул шаардагы капитальный курулуш боюнча жетекчи, мен орун басарым. Бул кишинин дагы ушу проекттерин түзүп, акча каражаттарын, каттарды жазып, ушул ишин дагы эмгеги абдан зор. Мен бир дагы кадрды өзүм жакындарымды алып келген жокмун. Ушул өзү айылдан болсун, иштеген балдардан болсун деп мына ошол Жаныбекке орун басарын Темирди, каякта жүрөт Темир мынакей өзүңүздөргө мынакей айыл өкмөт кылып шайда назначить этип бердим, иштеп атат. Вроде иштеп атабы? Түзгөнөбү? İşte ayttılar, снос кылабыз. Bilесиз го, мен снос жакшы билем. Сразу иштесиң бата,
Ama kalsın orada. Kaldım işte. Hurmatlı Japalaklı bir tuğanlar. Kamçı Kılıçaç Taşiyev men özüm birlikte tetiге Oşko kireverişte janağı mazar, sarı mazar деген көрістөнді бізден атабыз Алымбек татқа, апабыз енебіз Тұрмандан затқа сөйіктері қойылған екен. Ошол жана күмбөзү біраз ескіріп қаралбай қалып тұр. Ошол күмбөзді полный алып салып, жаңадан қоздып, сырты мрамор таштармен жасап, Құдай қаласа бүтүп қалды. Ал бүткөндөн кийин сөзсүз ошол жерде мынау апабыздын, Құрманжандатқа апабыздын энебиздин ушу туугандарына барып чакырып, аксакалдарын чакырып, Куран окуп, ошол жерде бир ачылышка сиздерди сөз чакырам. Çok rahmat, var bolunuzlar, aman bolunuzlar, tüç bolunuzlar, ormanınızlar. Rahmat çok. Урматтуу Жапалак айлык өтүн тургундары, сиздерди бүгүн маданият үйүнүн ачылышы менен өзүмдүн атыман, шаардык кеңештин депутаттарынын атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мына Жапалактын ички көчөлөрү оңдолуп, тротуарлар болуп, болбогон иштер болуп атат. Буга сиздердин салымыңар чоң. Жапалак эли ыраазы. Мынау салынган клуб 1978 жылы салынган. Ошонун бери капиталдуу ремонт болду эле мына жаркыра басылары, брусчатка басылды, эң сонун болду. Элдин атынан бүт рахматты айтабыз. Буна Алла сизди колдосун, Курманжандат эжебиздин арбаа колдосун, Карима Камыракан эже солдурганды, ошонун арбаа колдосун. Ошол жерлерден бир жамбашап мындай алып сиздерди колдоп жүрсүн. Amin Allah'ım. Sizlere güç kuvvet versin. Yübülelerine, nefretine, titullah. Allahu Ekber. Bizim o kadar Mustafa öğrendik. Bizden falan ömürlerimiz olsun, betonlar çift olsun, keleceğler gel olsun, tasarlanlar namat olsun, doğuslardan gülgün etmesin, düşmanlar umut etmesin, bakanlar koy olsun, durganlar koy olsun, ocak olsun caynasın, vatandaşın kaynasın. Kötüleri bilekti, bunayı bilesin bilekti. Kamçı